Ошентип этектеги эгинди бышырып, кырдын чөбүн саргайтып, күз кирип келди. Бирде керимсел болуп нымшытып, кээде сыдырым болуп чыйрыктырып, жердин жашыл реңи кыярып, бак-дарактын жалбырагы саргайып, дирилдеп уча баштаган күз келди. Ал эми күз айларында аба ырайы Борбор Азия өлкөлөрүндө эмнелерди даярдап турганын 11 каналында алдын ала кабардар болуп туруңуздар. Анда 6 сентябрга карата аба ырайы менен кененирээк тааныштыралы. Чыгыш Азиядагы Борбор Азияга кошуна жайгашкан Кытайдагы этникалык кыргыздар отурукташкан Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында эртең күн бүркөө. Ак Сууда жаан чагылган менен коштолуп жааса, Үрүмчү шаарында асманды булуттар кечинде каптап, жаан жаашы күтүлөт. Кургак климаты менен армаланган Казакстандын Астана шаарында күн ачык болгону менен абанын температурасы төмөндөп 23 градусту көрсөтүп турат. Алматы шаарында күн ачык туруп, кечинде жаан себелей баштайт. Өзбекстандын климаты жайында кургакчыл болуп, күзүндө нымдуу келет деп айтылат. Бирок быйыл жай айлары Өзбекстанда жаан-чачындуу болду десек болот. Азырынча күз айынын биринчи күндөрүндө аба ырайы туруктуу. Эртең да көпчүлүк аймактарда асман ачык, абанын температурасы орто ченемден жогору болмокчу. Субтропикалык чөлдүү өлкөлөрдүн бири Түркмөнстанда күн ысык бойдон сакталат. Тажикстанда жаан-чачын күтүлбөйт, Хоро көрөндө күн бүркөө болмокчу. Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан-чачын күтүлөт. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну өтүп жаткан Ысык көл облусунда күндүзү асман ачык болуп, кечке жуук жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы дээрлик өзгөрбөйт. Сиздер 11 каналында Кыргызстан жана ага кошуна жайгашкан өлкөлөр боюнча аба ырайы менен тааныштыңыздар.